Жайыл жана Панфилов райондорунун суу менен камсыздоо үчүн лимитти туура бөлүштүрүү талабы коюлду. Мындай чечим кезектеги чукул жыйында кабыл алынды. Кээ бир акимдерге катуу сын айтылып, кабыл алынган чечимдер аткарылбай жатканы айтылды. Эми айланайм акимдер, баарыңарда тажрыйба бар. Иштегиле. Иштейсиңер, иштебесиңер кетесиңер. Бүттү, ошо. Иштейбиз, Кызыкмаевич. Ошо себептен токтоткула. Бири-бирибизден тартышпай, тең бөлүшүп, мынакей лимит боюнча азыр айттыбы, ошо лимитти азыр айтып берет, ошо лимит менен барасыңар, бүттү. Муну менен бирге Жайыл жана Панфилов райондорунда совет доорунда казылган 200дөй скважинаны калыбына келтирүү пландалып жатат. Совет мезгилинде өлкөдө 5000 скважина болгон. Ушурда алардын абалдары каралууда. Ананда ошо жанагы эмени коюп беребиз деп атсаңар. Насос скважина коюп беребиз деп. Насос скважина коюп бергенде ар бир айыл өкмөткө канча насос коюлат? Силер акимдерге жүктөп, акимдер айыл өкмөттөргө жүктөп койгой, дагы бир эме бар эле да. Айыл өкмөттүн бюджети жетпейт, ошончо насос турганга. Мисалга бизде Ылдычакта Чалдабарский айыл өкмөтү, Күлдөк айыл өкмөтү. Акчаны бөлүп берип, өзүңөр көзөмөлдө куруп берсеңиздер бардыңчы. Мындан тышкары, Чүй болосунун жетекчиси Эркин Тентишев дыйкандар үчүн деп атайын скважина чыгарып берүүдө. Суу жыл сайын тартыш. Бирок 2021-жылы абал ого бетер курчуп кеткен. Бийик тоодон мөңгүлөрдүн ээрибей жатканынан улам суу тартыштыгы келип чыкты. Кезектеги чукул жыйынга суу чарба башкармалыгынын жетекчилери, район башчылары, дыйкандар катышты. Суу тартыштыгы башталганда эле ыкчам штаб түзүлгөн. Аны Эркин Тентишев өзү көзөмөл кылган.